пианисттеринин шоусу Астанадагы Алемсаз эл аралык музыкалык фестивалынын жабылышында Борбор калаанын көрүүчүлөрүн суктандырды. Казакстан Борбордук концерт залынын сахнасындагы өзгөчөлүк Штефан Ве жана Марсель Дорндун Piano Time and пианино дуэтинин аткаруусу болду. Чет элдик коноктор көрүүчүлөргө мыкты шоу программасын тартуулашты. Анда музыканттардын түрдүү стилдерди жана тенденцияларды чебердик менен айкалыштырган чыгармалары камтылды. Айта кетсек, өнөрпоздордун эмгектери чейрек кылымдан ашык убакыттан бери дүйнө жүзү боюнча көрүүчүлөрдүн жүрөгүн багындырып келет. Дуэт 100 жылдан ашык өлкөдө концерт беришкен. Музыканттар мындай ийгиликке жетүү жолу тууралуу Silkway телеканалына берген эксклюзивдүү маегинде айтып беришти. Both play the piano since we are 4 or 5 years old, and in 1996 when Экөөбүз тең бала кезибизден 4-5 жаштан баштап аспапта ойнойбуз. Дуэт түзүү идеясы аскерде кызмат өтүп жүргөндө эле пайда болгон. Ал кезде 18-19 жашта болчубуз. Аскердик кызматта жүргөнүбүздө экөөбүздүн музыка искусствосуна катуу берилгендик жана деги эле пианинода ойноого болгон жалпы сүйүү бириктиргендигин түшүндүк. Анда самба жана босса нова стили сыяктуу такыр башка музыкалык ыкмаларды айкалыштыра аласың. Ошол мезгилден баштап биз бардык жерде чогуу концерт коюп келебиз. Дуэтибизди Piano Time деп атадык. Анткени биздин оюн пианинода ойноо менен көңүл ачуунун айкалышы болуп саналат. And we decided to name us Pianotainment because it's a combining piano and entertaining, and that's exactly what we are doing. Бул музыканттар Борбордун сахнасында биринчи жолу эмес. Артисттердин Астанадагы дебюттук көрүнүшү 2019-жылы немецтердин маданий күзү фестивалынын алкагында болгон. Пианисттердин айтымында быйыл мындай масштабтагы фестивалды өз өнөрлөрү менен жабуу алар үчүн чоң сыймак. Кошумчалай кетсек, 9 айынын 3-ү Германияда улуттук биримдик күнүнө дал келип жатканы бекеринен эмес. Музыканттардын айтымында мындай көңүл буруунун белгиси Казакстан менен Германиянын ортосунда маданий байланыштар жакшы жолго коюлгандыгынын далили болуп саналат.